Мына тойлордо жейле турган тамак. Азыр ооз дейт, бир кашык ооз дейт, калганын полный мусорго ыргытып атасыңар. Тагыраак жейле турган тамакты барып мусорго ыргытып, мына ушул жерде исрап абдан көп тойлордо. Ошондон тойлордун баардыгын исрап кылбаңыздар. Исрап кылбоонун атайын эреже мыйзамдарын иштеп чыгыш керек. Албетте той ээлери эгерде той өткөрө тургандар болсо, мени менен кеңешип, же болбосо мустаздар менен кеңеше турган болсоңуздар, эгерде биздин айткан кеңешти кулак салып макул аткарам дей турган болсоңуздар, биз жардамыңыздарга даярбыз. Муну момунда кыласыз, муну момунда кыласыз, момунда. Тойдун өзү кечки 8ден баштап, мисалы үчүн буга чейинки тойлор, эски тойлорду айтайын, 8ден баштап 12ге чейин, тагыраагы 9, 10, 11, 12, 4 саат. 4 сааттын ичинде 4 түр тамак жеп атабыз. А үйдөчү 8де ужин кыласың, шо менен эртең менен 8де жейсиң. Бир эле түр тамак. Кодо ошондой эле тойдо дагы 2 түр тамак менен эле тойду бүтүрсө болот. Эмне үчүн 4 түр тамак кылыш керек? Эмне үчүн 5 түр тамак кылыш керек? Урматтуу достор, тойдун эреже мыйзамдарын кайра иштеп чыгуу боюнча эгерде акылдашып пикирлеше турган болсок, жардамга даярбыз. Бирок кайталап айтам, бул тойдун форматын өзгөртүш үчүн маданият министри же 120 депутаттын милдети эмес. Бул той өткөрүп аткан тойдун ээсинин өзүнүн гана иши. Ошондон тойлордо исрап мындай болуп атат деп, мага депутаттар каяк карап атат, мамлекет каяк карап атат деп күнөөлөп коюп, кайра билгенибизди өзүбүз кылып атабыз. Ошондон достор, 120 депутат, мамлекет, премьер, президент бирдемкени күнөөлөштү койгула, могу жерде жеке адамдын өзүнүн гана күнөөсү, өзүнүн гана кемчилиги. Ошондон ар бир той өткөрө турган кишилер жеке биз менен акылдашып, кеңеше турган болсоңуздар, жардамыбызга даярбыз. Ошол эле үчүн буга чейин айтайын, той өткөргөн кишилерге канчалаган кишилер Идрис макул айтканыңды кылалы, кандай дейсиң? Мону момундай, мону момундай, мону момундай кылыңыз. Макул анда ошондой кылайын. Ошондой тартипте өткөргөн кишилер да бар. Алкыш айтасың болгон. Эмне дедим? Тоюңузга ушунча 2 дасторконду бөлөсүз, 2 дасторконго айылың боюнча жетим жесир мискин бечараларды таап келесиң. Таап келип той өткөрдү. А бир шакиртибиз тоюн өткөрдү, тоюна 2 столго барып боорукерлик үйүнүн балдарын жетелеп келди, жетим жесирлерди. Баардын жетелеп 2 стол коюп отургузуп, анан тоюнун аягында эмне кылды? Конкурстарды белек бекче ойноткон жокпуз. Конкурстардагы белектердин баарын ошол 2 столдогу жетим жесирлердин баарын бүгүнкү мейман балдарыбыз деп, бөбөктөрүбүз деп, аларды биз жетим карыялар үйү, боорукерлик үйү деп айткан жокпуз. Жөн гана тууган уруктун балдары экен деп ойлоп отурду тойлогулар. Биз эмне кылдык? Сүйүнтүп коюп, ар бирине ошол бирден констовар, бирден сумка карматып, ушундай тартипте жөнөттүм. Дагы бирөөсү өзгөндө ушундай бир той өткөрдү. Главный призге белектерди эмне кылайын? Мен айылыңдагы жетим жесир муктаждар, тууган уруктун арасында муктаждар бар. Анда ошолорду алып келесиң. 7 дана муктажды таап тур. Тууган уруктарга 7өсүн алып келип, бирөөсүнө холодильник үйүндө муктаждык нерселерин карап кел дедим. Бирөөсүнө холодильник жетпей экен, холодильник алып берди. Тоюнда бирөөсүнө телевизору жок экен, телевизор алып келди. Бирөөсүнө духовкасы жок экен, бирөөсүнө стиральный машинасы жок экен, а бирөөсүнө болсо жанагындай тиге турган машинасы жок экен. Ошентип отуруп, эң керектүү буюмдарды алып 2 жаш тоюнда эң сонун үлгүлүү белек кылып беришти. Ошондон урматтуу достор, тойдун форматын өзгөртүш бул 120 депутатка калган нерсе эмес. Бул тойду өткөрүп аткан тойдун ээсинин өзүнө гана тиешелүү маселе. Ошондон келгиле бисмилла жардамда буга даярбыз. Ошондон могу нерсенин баарын туура түшүнүңүздөр иншалла. Улантам. Кеңсе, ар бир нерсенин убакыты бар, достор. Техниканын бизге убакытты үнөмдөөнү каалайт техникада. Мисалы үчүн автоунаанын өзүнүн, компьютердин, телефондун, кир жууган машинанын өзүнүн китептери бар. Мына кнопканы бассаң жарым саат жууйт, мына кнопканы бассаң 1 саат жууйт, мына кнопканы бассаң кургатып берет. Иши кылса, адам колунан жаратылган техниканын бардыгынын китептери бар. Эми караңыздар. Өзгөчө адамдардын өзү, адам колунан жаратылган нерсенин бардыгынын китеби болгондой эле, адамзаттын өзүнүн да Куран деген китеби бар да. Эгер биз мына ушул китепке баш ийип жашаганыбызда узак жана бактылуу жашайт элек. Достор, сиз айталы Куранды акыркы жолу качан окудуңуз? Бир суроо. Телефонуң жокпу десе, жок койчу, телефонуң жок, уят окуй дейбиз да. Чыныгы уят эмне экенин айтайынбы? Телефонуң жокпу, уят эмес. Телефону жок болгон адам уят эмес. Куранды арабча окуй албасаң, мана ушуну уят десе жакшыраактыр дейм да. Көрүңүздөр, бул жерде кыргызда ушундай кеп бар. Ар бир кишини кызыр бил, ар бир түнүңдү кадыр бил дейт. Инна анзалнаху фи лайлатул кадр деген сүрө бар, Кадыр сүрөсүндө. Мана ушул Кадыр сүрөсүн ачтым мына. Караңыздар. Ар бир кишини кызыр бил, ар бир түнүңдү кадыр түн менен бил. Тагыраагы 1000 айдан жакшыраак болгон кадыр түндөй бил. Ар бир түнүңдө 1000 айдан жакшыраак болгон берекелүү иштерди жасап кал деген бир мааниде айтылат.
Ошондон достор, bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Көрдүңүздөрбү? Мээримдүү жана боорукер болгон Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Кандай сонун. Ар бир ишиңизди бисмиллах менен баштасаңыз, Аллах Таала сизди шайтандын азгырынан сактайт. Керек болсо, ар бир ишиңизди бисмиллах менен баштап көнгөн болсоңуз, Аллах Таала сизди шайтандын жолунан сактайт. Мисалы үчүн, жаман күнөө ишти баштардан мурда бисмиллах дей аласызбы? Дей албайсыз. Демек бул жаман иш экен деп кайтасыз. Кандай сонун. Достор, өзүңүзгө суроо бериңиз. Качан акыркы жолу Кур'ан окудуңуз? Адам колунан жаратылган телефондун да китеби бар. Китеп менен колдонсоңуз телефонуңуз узагыраак чыдайт. Демек, Аллах жараткан адамдын да китеби бар. Эгерде ушул китеп менен жашаганыбызда, анда биз дагы бактылуу жашайт элек, бүгүнкүдөй күйүт муң арманга кирбейт элек. Кандай сон. Акыркы жолу Кур'ан качан окудуңуз? Же Куранды качан акыркы жолу уктуңуз? Антан эрди катындар, үй бүлөлөр, иштеп аткандар, квартирада жүргөндөр, машинада бараткандар, анча-мынча телефондон, интернеттен Куранды ачып коюп, Куранды угуп отурушты да үйрөнгүлө. Кандай сонун. Бисмилlah. Анда болсо мен ошо Кадыр сүрөсүн окуу менен ар бириңиздердин үйүңүздөргө, ошол отурган жериңиздерге бир дем салайын. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Ve ma adraka ma leyletul qadr. Leyletul qadr hayrun min elfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح صدورنا بهدايات القرآن. اللهم نشل قلنا القرآن تلاوتن урматына, mana ушул сабагыбызды көрүп отурган ар бир көрөрмандын үйүнө, асманы, жериңдеги файз баракат эшиктерин ачкын. Mana ушул көрүп аткан ар бирибиздин амин деп турган колдорубузду арам күнөө иштен өзүң сактагын. Көрүп аткан бардыгыбыздын көзүбүздү арамды карап коюудан, жүзүбүздү эл караган жүзүбүздү жер карап калуудан, шерменде уят болуудан өзүң сактагын я Раббим. Көрүп аткан ар бир көрөрмандын колундагы телефондорду арам күнөөгө колдонуудан өзүң сактагын я Раббим. Көрүп аткан ар бир көрөрмандын Аллах Таалам өзүң жамандыктан, элдин сугу назарынан, уят болуудан өзүң сактагын. Бардыгыбыздын кылып аткан иштерибизге ийгилик бергин. Бир туугандыбызды бекем кылып кыяматта барыбызды бейиште берге кылгын. Аллах мейир берип чоңоткан ата-энелерибизге эки дүнө мээримиң, сүйүңдү, рахматыңды, кечиримиң, магфиратыңды бергин. Бардыгыбыздын зээнибизди тунук кылгын, кадырыбызды улук кылгын, эки дүнөгө пайдалуу илим бергин, эки дүнөнүн аалымдык даражасын бергин. Адашып жүргөн инсандарды туура жолго киритүүдө сиз менен бизди себепкер кылып пайдалан я Раббим. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Үй бүлөбүзгө тынчтыгыңды бергин, бала чакаларыбызды бактылуу кылгын, илимдүү кылгын, рызкылуу кылгын, ден соолугун бекем кылгын. Ооруп аткандардын дарына да шифа бергин. Аллахым баш кош элек, үйдөн элек уул кыздарыбыздын бардыгына ыймандуу, салих, салиха, өрнөктүү болгон түгөй жүк насип эткин я Раббим. Аллахым перзентсиздерге перзент бергин я Раббим. Уулу жокторго уул бергин, кызы жокторго кыз бергин. Аллахым үйлөнгөн, балалуу болгондордун бардыгын бактылуулардан кылып кыяматта бейиштен бирге кылгын. Аллахым бири-бирине таарынып жүргөн инсандарды бири-бирине кечиримдүү, бири-бирине мээримдүү болуусуна жардам бергин. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи би рахматик. Демек, Кур'ан окудум учурдан пайдаланып, анткени демек адам колунан жаратылган техниканын китеби болгондой эле адамдын да өзүнүн китеби бар. Бул китеп Кур'ан Карим. Дүйнөдө бүт нерсенин арасында бир гана Кур'ан китепте өпсө болот. Башка китептерде эмес. Кур'анды окуңуз, Кур'ан менен жашаңыз, Кур'ан менен жатыңыз, кандай сонун. Өзгөчө мен азыр эми арабча Кур'ан окудумбу? Дагы бир нерсени айтайын, мен арабча там гана атамдан үйрөндүм. Ошондон өзгөчө аталарды суранам. Аталар
үй бүлөдө аялыңардан көрө акылдуураак, илимдүүрөөк, аялыңардан 6 эсе сабырдуу, 6 эсе боорукер, 6 эсе кечиримдүү болгула. Азыр эркектер өтө назик, өтө тийме назик, өтө таарынчаак. Керек болсо аялынын ар бир сүйлөгөн сөздөрүн факты далил катары телефонуна тартып алып, аялынын телефонуна прослушка коюп, аялы апасы менен сүйлөшкөндөрүнөн бери тартып алып, кудагайды бири-бирине душман кылып коюп, эркекмин деп жүргөн тиги эрлер абдан көп да. Мен эркек эмесмин. Пайгамбар саллаллаху бир хадис айтат: кыяматта эң чоң суроосу кыйын боло турган ушундай эркектер бар. Аялынын кемчилигин, аялынын уятын, шермендесин коомго ашкера кылган эркектердин суроосу өтө кыйын болот. Унутпагыла. Мен Facebook'ta, Instagram'da da makalamda жазып койдум ушуну. Бүгүн жана кечинде жаздым. Урматтуу эркектер, өтө суроосу кыйын болгон эркектер. Ушундай эркектер, эгерде ал эркектер аялынын кемчилигин коомго ашкере кылып, аялынын кемчилигин видео тасма башкалар менен тартып алып, кемчилигин айтып, мынандай бир коомго ашкере кылып уят кылган эркектердин абалы өтө кыйын болот кыяматта. Ошондуктан жана Чубак ажы устазыбыз айткандай, эркектер таарынчаак аялга окшоп, бир үйдө эки аял жашабайт. Бириң эркек бол, бириң аял бол дебеди беле Чубак ажы устазыбыз. Ансандай эркектер эркекчерээк болгула. Катындын ишин кылбагыла, аялдын ишин кылбагыла. Азыр аялдар эркекке караганда сабырдуураак. Аялдар эркекке караганда эрктүүрөөк. Үй бүлөбүз ажырашпасын, балдарыбыз жетим калбасын деп үй бүлө үчүн умтулуп аракет кылып аткан аялдар, мага баары эмес бала белде катын жолу ажырашсам мен тарын капы болдум деп көгөрүп көктүгүнө салып аткан эркектер тилекке каршы.